Aytkылашасыз, силер билесиңер го, мен мүмкүн туура эмес сүйлөп атышым мүмкүн. Sen ne жададың? Кайка барасың сен? Уккун келбей атам мындайды. Сау. Biz жалагыштардан кутулмайынча болбойт мындай. Бийликти чакырып көз керек, сүйлөп көз керек. Мына эти көрбөйсүңөр. Мисалы менин уулум университеттин мугалими болчу. Политология кафедрасында мугалим болуп иштеген жигит болчу. Ал аянтта атып атканды көргөндө чыдабай кетип, эл менен кошо кетип калган. Баарыбыз көбүз ушул жерде талашса. Ошол күнү ар бир үйдөн бирден киши болду ошо талаштын аянтында. Эч ким бизге келип жардам берген жок. Карапайым калып берген бийликти мына кайтара Бакиевтерге кайтара Бакиевтерге алып берип коюшту. Антсыз сот деген кандай болду? Көрбөгөн азаптарды, көрбөгөн тозокторду көрдүк. Биз сотто ата-энелер, тесир келиндер жалгыз калдык. Бизди коргогон эч ким болгон жок. Кыргыз эл болуп, кылымдарга дем болуп, муногу шейит кеткен балдардын арбагына бүгүндө таазим кылып, жалпы жұрт башын салып, бүгүндө бүгүлүп турган кезеги. Өткөн кыргыз элимдин улуулугун билгизип, айланайын жигиттер улуулукту киргизип. Эмиң айтарым андан элиме, эркиндиктин ошондон алып берди колуңа. Ногу турган жигиттер, акыйкаттын жолуна салып берди жигиттер. Караңгыдан кыргызды бөлүп берди жигиттер. Ажал азаттык үчүн ошондо өлүп берди жигиттер. Караганын эл үчүн төгүп берди жигиттер. Кара жининде мандын сөгүп берди жигиттер. Ошолордун арбагын сыйлаганыңарга рахмат. Мунунча элдин барысын жыйнаганыңарга рахмат. Ободон жылдыз олугуп, жети дубан кыргыздар кайрамаштан жоолугуп, арбагына куранды окутканыңарга коюп, муну ошондо бул манас эр сайышка калчыкса, эмиң өз алууга болжодуң. Эми мунусун таштап турайын, алдагы турган каңгайлык, ошондон кабар улайын. Каңгайлыктын барысы чогулушуп калышты. Ошо кезден карачы чогулганда кеп айтат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Шулай Құран соғытлы атылған тілеген мейманды. Я Алла, бірінші пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар салам. Жананың сақабаларын, жананың шәкірттеріне, жана ошондой эле бизден өтүп кеткен арабызда үмөттөрүбүзгө, жана ошондой эле 6-7 апрелдеги батырларыбызга арнайбыз. Я Алла, ушул батырларыбыздын кылган эрдиктери эч качан унутулбасын. Ушул батырларыбыздын урпактарына, 7 урпагына тең Алла Таалам өзү колдоочу болсун. 6 менен 7де курман болгон азаматтарыбыз бейиштен, жаннаттан орун берсин. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya rahmanir rahim. Amin. Men үчүн эң маанилүүсү ошол жерде ылдый жагында жазылып турган 6-7 апрель деген. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кийинки убакта 7 апрелде да айтылып, 6 апрель унутулуп баратат. Бирок негизги ошол окуянын башталышы 6 апрелде таласта башталган. Мына ошол күнү эмне үчүн бул жерде жазылып турат да, апрель баатырларына таазим деп. Мен айтат элем, бул жалпы бүт талас элине таандык деп. Анткени 7 апрель күнү эртең мененки саат 9-да ушу таластын башынан аягына чейин ар бир үйдөн калбады киши келбеген. Мына ошол себептен ошол окуя болду. Маанилүүсү 2005 жылы, андан кийинки мына 2010 жылкы окуяларда бийлик алмашууда чыр-чатактын баары шайлоонун кесепетинен болуп кеткен. То есть эл шайлоого нааразы болгонда, ал эми апрелде бул эл ошол убактагы бийликтин кылган
үй бүлөлүк бийликке нааразычылык билдирип эл өзү көтөрүлүп чыккан. Мына азыркы күндө ар жерде айтылып калат. Ошол убакта атайын уюштурулган башка мамлекеттен, чет мамлекеттен келип буга жардам берилген, наркотиктер таралган, курал берилгендер. Баарыбыз көбүбүз ушул жерде талашта. Ошол күнү ар бир үйдөн бирден киши болду ошо талаштын аянтында. Эч ким бизге келип жардам берген жок. Башка бир мамлекеттин, же болбосо башка бир күчтүн келип бизге келип бизди түрткүлөгөн жок. Эл өзү көтөрүлүп, өзү ошол бийликтен кылып жаткан ошол убактагы мамилелерине, туура эмес кылган иштерине нааразычылык билдирди. Мына ошонун себебинен 6-7 апрель көтөрүлүп, башка жерде, конечно, бул окуяга бардык ага чейин нарында, бардык жерде уюштуруп, атайын уюштуруу комитети түзүлүп, жалпы Кыргызстандагы элдин нааразычылыгы ошол убакта жыйынтыгы ошол бийликти эң негизги максаты ошол бийликти алып түшүү болду. Андан кийин мына 12 жыл өттү, ар кандай бийлик алмашуулар болду, бирок 6-7 апрель биздин жүрөгүбүздө калат. Бул тарыхта калды. Мына бүгүнкү жазылган башында аксакалыбыз айтып кеткендей, алтын тамга менен жазылгандай болуп турат. Ошол таштар алтынга айланат. Мен билбейм да мисалы үчүн. Жалпысынан угабыз, тиякта сүйлөшкөндү угабыз. Андай бокосолордон биз алыстап, качан болсо биз кутулсак жакшы көрөбүз. Маселе ушунда. Мындай эми алдыга максат неме деп атасыңар? Мен айтарым, аксакалчылык сөзүм. Ар дайым ойлогон ой максатыңар турмушка ашыргыла, тартынбагыла, эл колдойт. Туура эмес жактарын туура эмес деп айтышыбыз керек. Эмне үчүн биз туура болуп жаткан жерди туура эмес деп айтууга тийиш? Жок, жакшы жерин жакшы деп айталы. Элдин алдында баардыгы ачык болсо, эл андай нерсени колдойт. Жок, андай эмес. Азыр бир эки топту колдоп коюп, бир эки топту мактап коюп, анан калганын жана коррупция деген немеси анык мыкач ошол экен да. Ошол мыкач бизди аралап бүттү азыр. Азыр гүлдөйт деп, гүлдөгөн эмес, жалбырттап кетти жөн эле. Мынагы биздин таласта, мен ошол жолдун боюнда турам. 40 тонналык жанагы КАМАЗ машиналар бар, бензин ташыган. Ичинде алтын ташып атабы, май ташып атабы билбейсиң. Аны жана жолдо турган милиция бар бул жерде. Милициям токтото албайт экен аны. Аны бизге окшогон кетип барса токто. Кел, эмне иремен тагынбайсың, кел 500 сом. Милиция! Этият болуп карашы шуну. Мен ушундай адаммын. Сен милицияң вагоным ак болсоң, сак болсоң, мен сени колдойм. Анан жанагы немети ал келатканда биякты карап кетсең, бетиңе түкүрөм. Ошондуктан туугандар, ушундайларды текшере турган силер борбордосуңар, биз периферийде түшүнбөйбүз. Ошолорго бир көз салып, сүйлөп, жанагы сүйлөгөн жериңерди айтсаңар ушуну. Муну жасап аткан бирөөлөр бар экен да. Мен эмне үчүн алып чыга албайм? Мен бир канистер алып чыксам кармак болот, алып коет. 40 тоннаны албайт экен. Бу жака сак болсоңар ушуну айткылачы азыр, силер билесиңер го, мен мүмкүн туура эмес сүйлөп атышым мүмкүн. Сен эмне жатасың? Кайка барасың сен? Уккун келбей атабы мындайды? Сау. Durayın, biz жалагычтардан кутулмайынча болбойт мындай. Мейли эмесе. Аман болуп, бар болгула. Келечегиңер кең болсун. Манас атабыздын арбагы колдосун бизди. Мунагы өтүп кеткен, шейит кеткен батырлардын арбагы бизге жар болсун. Келечек жакшы болсун. Жакшылык турмушта жакшылык жашоодо жашайлы. Аман болгула. Бул жерде биз ошол 6-7 апрелде катышкан батырлардын атынан чыгып отурам. Энди бул бүт жерде чыккан жерлерде жана карапайым балдар чыгат да, карапайым балдары. Биякта бир байдын баласы же бир чиновниктер же бир кызматта тургандарды бериде чыккан эмес. Ошолордогу бийликчил партиялар дегендерде да эч ким чыккан эмес. Жаракат алгандар менен шейит кеткендерди карасаңыздар, эч кими жок. Hazırkı айтылаткан мына кишилер эже ушакта уюштурушууларга таазим. Кандай мына чоң иштер кылдырсаң. Кандай чоң иштер кылдырсаң. Биякта политикадан алыс бололу. Политика жүрүүнү болду. Карапайым калып берген бийликти мына кайтара бакииттерге тиле кайтара бакииттерге алып берип коюшту. Биякта шейит кеткен 90 бала 500-600 жаракат алган балдар 6 апрелден кийинки мына 12 жылда бир 100 адамдагы кайсы болду да жаракатынан. Аларды кандай эстеген эч ким жок. Биякта эле баягы бийлик
бийликтин кандайсы бийликтин өзүнүн креслосунда бир анты барбы, карапайым эле эл деп жүргөн баары бийлик келгенде эле тескери ойлоп карашат экен. Эмне дейли, мына бул ыйык жерде турабыз. Бияктан баягы шейит эткендерди эч качан унутпашыбыз керек. Биз ошол 90 баланын алдында биз карыздарбыз. Мына шейит эткен, жаракат алган балдарга өз көйгөй менен өздөрү канчасы инвалид болду, канчасы айта турган эме жок да. Биякта азыр ойлосок, баягы Бакиевтерди азыр ойлосок, эменин баарында кайта Бакиевтерди кайтарып келебиз. Бакиевтердин биякка басып келе турган да укугу да жок, эмеси да жок. Биякта карапайым пока жаракат алган, шейит эткендердин тууган урттары карапайымдын кыргыз эл турганда Бакиевтерди биякка алып келебиз деген сөз болбош керек, ой болбош керек. Бизде кыскача айта турган сөз ушул. Кичинен эже ушул талас элинде ушундай уюштуруп, мына бул канча эмгек. Азыр да биз карап отурабыз, бул өздөгө туруп калгандай да. Биякта канчалаган баягы кичинен эженин өзү баласын жоготсо дагы ушактагы талас элин баатырларына таазим, ушундай эстелик. Баягы апрель баатырларына таазим 6-7 апрель. 6 апрелде талас башталган. 7 апрелде Бишкекте бүткөн. Ошо апрель баатырларына таазим. Мен энелердин атынан 7 апрелде, 6 апрелде катышкан революцияны ишке ашырган балдардын ата-энесинин атынан сүйлөп жатам. Сиздер билесиздер, Мекен шейиттери коому бул 87 баланын ата-энеси, жесирлери, балдарынан түзүлгөн коом. Биз ушул 12 жылдын ичинде абдан көп нерселерди көрдүк, байкадык, жүрөгүбүздөн өтүп, мына алдыбыз оорулуу болуп өтүп кетишти. Бүгүн бул талас чересинде болуп жаткан мынау жазуу түбөлүккө калчу нерсе, биздин урпактарга калчу нерсе. Бүгүн өлкөдө бир ревизионисттик күчтөр келип, таптакыр тескери үмүттө саясат жүргүзгөн жатышат. Биз буга бекем турушубуз керек, айнымайдар. Ошондуктан айтар элем, ушул бүгүнкү чогулган жыйындын катышуучулары эч качан 7 апрелде демократия, Кыргызстан демократиялык мамлекет болот деп өз жанын аябаган балдардын мүдөөсүн аткарганга биз баарыбыз тең салымыбызды кошушубуз керек. Мен айтар элем, мына бомштор, анан эмне пиянкечтер деп айтып атат. Мисалы, менин уулум университеттин мугалими болчу. Политология кафедрасында мугалим болуп иштеген жигит болчу. Ал аянтта атып атканды көргөндө чыдабай кетип, эл менен кошо кетип калган. Ошондуктан туура түшүнгүлөр. Мен ойлойм, биздин жигиттер негизи кыргыз тоолуу өлкөдө жашаган кыргыз жараны нукура кыргыз. Жалаң эле бийик тоодо жашап, өзүнүн духу бийик эмес, духу дагы бийик, жүрөгү да таза болуш керек. Бирок кыргыз майдаланып кетти. Байкап атасыңар. Пендечилик алдырып койду. Мына азыр кандай гана сөздөр айтылып атат. Бул сөздөрдүн баары биздин каны, биздин жүрөгүбүздү жарып жатат. Туугандар, мен бүгүн ушул жазууну аткарып жазып, элдин элге унутпасын деп жасаган аракеттерди уюштурган адамдарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушул Талас областындагы жалпы апрель баатырларынын уюштуруу тобунун атынан силерге чоң рахмат айткым келет. Азыр эмнени айтайын? Мына апрель революциясынын өткөнүнө 12 жыл болду. Мына ошондон бери биз көптөгөн жумуштарды аткарып келатабыз. Жылына бир жакшы иштерди аткарып, биз өзгөчө энелер, баатырлар ойлойбуз, ушул бир жакшы иштерди жасасак, балдарыбызга кызмат кылып аткандай, ошолордун аткарылбаган иштерин улантып жаткандай, өзүбүздү өзүбүз сооротуп ушундай жумуштарды аткарып келатабыз. Көптөгөн жумуштарды аткардык. Мына ошонун бири бүгүнкү мына сиздер көрүп турган тоо борунда жазылган апрель баатырларына таазим жазуусу болуп жатат.
Биз өткөндө башыбыздан көп нерселерди өткөндүк деп айтып атам. Бир эле нерсени айтайын, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Ошодон кийин тике армысаңыз. Сот залында урматтуу баатырлардын ата-энелери, жесилери 6 жыл сотто жүрдүк. Элестетсеңиздер, 6 жыл сот деген кандай болду? Көрбөгөн азаптарды, көрбөгөн тозокторду көрдүк. Биз сотто ата-энелер, жесир келиндер жалгыз калдык. Бизди коргогон эч ким болгон жок. Бул бир гана окуяны айтып атайын. Андан кийин биз ушу аракет кылып, жалпы апелляциялар Кыргызстан боюнча биз закондук түрдө жүрөлү кой деген мааниде Кыргызстан боюнча баардыгыбыз кол чогултулуп 11.800 ашык кол чогултуп закон түрүндө ошону жогорку кеңештин депутаттарына тапшырдык. Көптөгөн депутаттар ал жумушту ишке ашырууга аракет кылышты. Бирок бул ыйык жумушту бир гана Ырыскелди Чыныбекович Момбеков ишке ашырып берди. Мына ошондон баштап биздин Кыргызстандын тарыхында дагы бир майрам дейбизби? Кызыл календар. Биз абакта бизге ата-энелерге, жесирлерге эч кандай майрам болбойт. Бирок бул деген биз ошондо айтканбыз. Бийлик бүгүн бар, эртең жок. Ошол жашап жаткан, иштеп жаткан бийликке илгеркилер айткандай шерардын чокоюндай болуп эскертип турса, бийлик деген колдун кири. Бийлик эл менен болсо, эл менен бирге болсо, элдин мүнөзүн аткарса деген ойлор болчу. Анан өткөндө да ушул кызыл календарды жок кылууга көптөгөн иш-чаралар болду. Өзгөчө мен ушул Тарастын апрель баатырларына чоң рахмат айткым келет. Көптөгөн аракеттер менен ошол кызыл календарда жок болбой ордунда туруп калды. Эми урматтуу элим, урматтуу апрель баатырлары, биз дайыма энелердин тилеги тынчтык, энелердин тилеги достук, энелердин тилеги дайыма биримдикте дейбиз. Баардыгыбыз ушу Кыргызстанда жашаган оппозиция же позиция же чоңдор же кичинелер дебестен баардыгыбыз ынтымакта Кыргыз элинин келечеги үчүн баардыгыбыз ынтымакта болсок, баардыгыбыздын оюбуз бизеден чыгып өлкөбүз өнүксө деген, согуш болбосун, жамандык болбосун деген ойлор менен гана биз энелер ушундай жумуштарды аткарып келатабыз. Эми ушул өзгөчө бул ушул проектини жазып, ушуну баштаганда биздин максатыбыз өткөн 6 апрелде ушунун ачылышын жасап калсак деген максат менен башталды элек. Бирок ал жумуштар ар кандай себептер менен болбой кийинге узарып кеткендиктен мына бүгүнкү күнгө түшкелі отурат. Ушул сиздер көрүп турган ташка таңдап баскандай жазылып турган эстелик деп коелу. Бул эстеликтин бир үзүмү да. Ушуга биздин жалпы талас жалпы биз биз өзүбүздүн ар кандай жеке максаттарыбыз менен ар кандай сөздөр болсо дагы баары чындыкты айтып коюш керек. Бул проектини биздин Тарас областындагы өкмөтүбүз колдоп берди. Мына ошол колдогон үчүн ушул жумуш аткарылды. Аткаруу мезгилинде болсо биздин Тарас областындагы жалпы апрель баатырлары күн түндөйүн эми ушу күнүгө эртеден кечке чейин ушул таштарды тиги бийиктикке көтөрүп чыгып 1 ай 4 күн ушул жумуштун үстүндө болдук. Андан тышкары Тарас райондук акимчилиги колдоп бир күндүк өздөрүнүн салымдарын кошуп баардык айыл өкмөттөрү, баардык ошол жерде иштеген организациялар өздөрүнүн көмөктөрүн көрсөттү. Ал эми азыркы болуп жаткан, мына бүгүнкү болуп жаткан ушул баатырларыбызга кылып жаткан таазимибизди биздин Бишкектен келип жаткан конокторубуз, патриот жигиттерибиз ошолордун колдоосу менен, ошолордун жардамы менен болуп жатканын айтып коюу деп туура деп эсептейм. Ушул ойлоп тапкан балдардын өзүнө мен өзүм бирче таазим этем жана рахмат айтармын да. Рахмат ушундайларга. Анан эми чынында азыр айтылып атат. 7 апрель баатырлардын майрамына 7 апрелге чындап эле көңүл бөлүнбөй жатат.
Biz bir nerseni unutmaş gerek. Biyilik degen al бүгүн бар, эртең жок. Ал колдун кирип, бүгүнгө теп эртең, бүгүнгө теп эртең бир Кудай деп. Өзүңөр көрүңөр. Бирок эл унутпай ушундай нерсени жасаш керек. Ал бийликтин көзүн карабай, таласта болобу, чүйдө болобу, өзүбүз өткөрүш керек. Ошондо анан бийлик кичине эсине келе баштайт. Ал жанагы айтылган сунуштун баарын аткарыш үчүн жана азыр көп сунуштар айтылды. Анын үчүн жалпы эл журт, жалпы кыргыз эли ынтымакта болуш керек. Биримдикте болуш керек. Ошондо гана биз ошол бийликтин көзүн ачабыз. Чынында азыркы убакта мен өзүм деле көрүп аралашып жүрөм. Көйгөй деген атаң көп. Бирок көйгөйдү ким чечет? Бийлик чечет деп отурбайбыз. Бийлик чечет деп отурсак, биз отура беребиз. Мына эл чечет. Мына ушундай жыйындар жасаш керек. Мына ошол жыйындарды айтыш керек. Керек болсо ошол бийликти чакырып келиш керек, сүйлөп келиш керек. Мына элдин көйгөйүн көрбөйсүңдөр. Канча мына өзүңүздөр байкасаңыздар 87 бала өлдү. Эң жашы 19 экен. Апалардын көз жашы. Мына жесир калган келиндер, жетим калдар балдар. Ошонун убалы кимге? Мына ошондо сен убалын ойлосо, бийлик кичине аракет жасаш керек. Ошон үчүн анткени бул өлгөн балдардын арбагы бүгүн бир одар болду. Себеби эмне? Көп эл жыйылып, ошол баатырларды эскерип атат. Бийлик да ошондой элдей кылып эскерип туруш керек. Анан эмне дейм? Баягыдан бери бир дана сөздөр айтылды. Мен эми бүгүн ушул жерде отурганын баарына дүйнөдөгү эң жакшы нерсени карардым. Ушу баарыңыздар өмүрүңүздөр мөлтүр тунук булак болсун, жашооңуздар балбылдап жанып турган чырак болсун, жүзүңөрдөн сурулук кетпесен, жаз күнүндө жайнап турган убак болсун, тал чыбыктай буралган 18 жаштык турак болсун, көркүңөргө көрүп берген мажрундай тал болсун, жеген таттуу бал болсун, мойнуңузда тагылган касиеттүү тумар болсун, сымбатыңыздар сындуу чынар болсун, көргөн адам ар дайым кумар болсун, эс алган жериңер көк шүбөрдүн үстүндө, көркөмдүү момундай токой ичинде, астыңызда жалдырап аткан мөлтүр туруп суулар болсун, жаныңыздарда айланып учкан сүйүүнүн сүң болуп болгон ак булар болсун, кызыл гүлдөй кулпулган астыңызда чайпалган ак тулпар болсун, колуңузда кондурган кыраан шуңкар болсун, колуңузда бийик көтөргөн желбиреген кызыл туулар болсун, башыңызга кийген тебетегиңиз кундуз болсун, маңдайыңызда жанып турган чолпон жындыз болсун, жыттаганыңыз касиеттүү дары жөп жалгыз болсун, ар дайым сүйлөгөн сөзүңүз калыс адилеттүү болсун. Айта болсун. Нуне жеге тапшырабыз. Адамдарга дем болуп, мунугу шейит кеткен балдардын арбагына бүгүндө таазим кылып жалпы жұрт башын салып бүгүндө бүгүлүп турган кезеги.